Салам достор, эгерде телефонуңуздун темасы сизди зериктирип жатса, же башка тема кызыктуураак башка тема койгуңуз келсе, анда бул видеону көрүңүз. Сизге iPhone стилинде теманы кантип коюуну көргөзөбүз. Кет. Алгач достор, тема деген приложенияга киребиз. Тема деген приложенияга киргенден кийин бул жакта бир нюансты айтып кетейин. Эгерде сиздин телефонуңузда ылдыйкы строчкадагы шрифт бөлүкчөсү жок болсо, анда настройкага киребиз. Расширенный настройки, регион. Бул жакта сизде башка Кыргызстан же Россия болсо, жанакы шрифт бөлүкчөсү жок болот. Сиз ошондой үчүн Индияны тандап алышыңыз керек. Индияга регионун кабыл алгандан кийин анан темага кирип колдонсоңуз болот. Темага кирген соң үстүнөн поисктти басабыз. iPhone Max деп жазабыз. iPhone Max биринчиде турган теманы тандап алабыз. Бул 27 мегабайттан турган тема, премиум тема, аны көчүрүп алабыз. Көчүргөнчө күтөбүз. Көчүп бүткөн соң теманы кабыл алабыз, применить. Болду, тема iPhone стилинде өзгөрдү. Бул жакта өзгөргөн. Биринчиде саат виджети, бул жакта саат, жана местоположение, градус, жана ошондой эле статус бар өзгөрдү. Ошондой эле бул жакта оң капталдагы кичинекей бөлүкчөлөр, биринчиси бул фонду алмаштырат. Өзүбүзгө жаккан айфонский фондорду тандап алсак болот. Ортосундагы тамчы болсо, бул фонду прозрачный кылып көрсөтөт. Өзүбүзгө жаккан стилди тандап алабыз. Эң ылдыйкы болсо, эң ылдыйдагы панелдеги приложениялардын прозрачный фонун алабыз же коюп коебуз. Өзүбүздүн даамыбызга жараша. Жана ошондой эле ошону ылдый өйдө түшүрүп койсок болот. Ошондой эле центр управления полный өзгөргөн, кара түстө болуп. Ошондой эле настройка бөлүкчөсү дагы полный өзгөргөн. Иконкалардан бери телефонго киребиз. Бул жакта өзүбүздүк Android телефон, бирок iPhone стилинде. Ошондой эле блокировка экран полный iPhone стилинде болгон. Кичинекей сызыкты тартсак, управление центр управление чыгат iPhone стилинде. Ошондой эле экран блокировки. Андан кийин толук iPhone'дукундай кылып окшоштурам десеңиздер, шрифтти дагы өзгөрткөнгө туура келет. Шрифтти өзгөртсөк болот. Бул жактан тема бөлүкчөсүнө киребиз кайрадан. Бул жакта Т деген бөлүкчөнү жазабыз. Бул да полный шрифтке арналган бөлүкчө. Бул жактан iOS 15 деп жазабыз. iOS 15. Биринчиде турган шрифтти тандап алабыз. Жана көчүрөбүз. Бул аябай бат эле көчөт. Жана ошондой эле применить кылабыз. Эгерде бул шрифтти применить кылганда телефон башынан аяк перезагрузка болуш керек. Анткени полный шрифт өзгөрүш үчүн перезагрузка кылабыз. Перезагрузка болуп бүткөндөн кийин азыр байкайбыз баарын. Бул жакта шрифттерди байкайсыз. Настройка бөлүгүнө кирип көрсөтөйүн. Бул жакта тамгалар аябай жирный болуп түштү, жана аралары жакын iPhone'дукундай десек болот. Ушуну менен биздин ролик аягына чыкты.
өзүңүзгө ушундай темаларды кааласаңыз же дагы башка лайфхактарды көргүңүз келсе биздин каналга катталыңыздар, подписка кылып жана лайк басып коюңуздар. Сиздер менен Ми KG каналы болду. Саламатта калганча.